чучулак тартпайт. Эмне кереги бар чучулак тартып кайра? Бардыгы турса, түшүнүктүү болуп турса, араңарда адамдар көп экен да. Кайра чучулак болуп. Эмне өзгөрөт ага? Эчтеке өзгөрбөйт туугандар. Ошон үчүн бир жол чучулак тартылат. Бардыгы бийлик эл болот. Эртең 3 оюн болот. Кудай буйрса А, Б, С тайпаларында бирден оюн болот. Уткандар эс аласыңар экинчи күнү. Утулгандар баягы эс алып турган командалар менен эртең ойнойт. Биринчи сентябрда ойнойт. Саламатсыздарбы биздин көкбөрү сүйүүчүлөрү. Азыр түз эфирдебиз. Бизде чочу кулак кармалган атат. Бизден алыстабай туруңуздар. Суроолор болсо азыр берип алыңдар. Аттар боюнча Жоо азыр мына бул Жоо жастыр, бул мендешке. Жоо кылгай биринчи лигага дагы 3 атка чейин кошконго уруксат берди. 3 ат кандай болуп коштат? Жарым финалга чыккан гана командаларга 3 ат кошконго уруксат берди. Эмне үчүн жигиттер, ушун жаштар түшүнгүлөчү. Биз малга дагы аяр мамиле кылганга милдеттүүбүз. Малга да зулум бербегенге милдеттүүбүз. Биз ал ашыкча зулумду көрсөтүп атабыз малга дагы. Трос менен чабат бизге. Трос камчы эреже боюнча дыюу. Ким трос камчы менен кармалса, оюндан четтетет. Эсиңерде болсун. Трос камчы такыр болбойт. Ошол малга, бутусуп турган аттарга, мен өзүмдө команданын арасында жүргөн бир оюнга чабабыз. Bir golga жарасында отуруп далай аттын убалына калдык мына. Мен де ошолордун арасында күнөө көрдүм, Кудайым кечирсин. Жигиттер, bir оюнга, bir киргенге, bir салым улакчылардын баары ушундай сыяктуу. Калп айтпагыла. Bir салымга жараса болду деп аттын баарын талкалапбыз. Буту ысып турган, жаталап калып кечинде оргон атты киргизбей, ошолордун ордуна жаңа ат киргизсин деп жакшы ниет менен мүмкүнчүлүк берип атабыз. 3 ат кошконго. Бул кандай болот? Жарым финалга чыктың, 3 атты тезинен кошсоң болот. Бирок финалга чыксаң, 3-4кө чыкса, баягы тайпада ойногон атыңды кайра киресиң уруксат жок. Эртең келбей эле 15 атка уруксат бер. 15 ат деген түшүнүк жок. Сен Айгашканды жарым финалга чыкканда Нургашкага алмаштырдыңбы? Айгашкан голду эс алат болду. Бишкекке кетирип берсең болду. Финалга да чыкпайт. 3 атты алмаштырдың. Кааласаңар 2 атты жарым финалга чыккыла, 3-чү аттын аты финалга кошулган. Жалпы 3 атта уруксат болду плей-оффка. Түшүндүңөр, Суроо болсо азыр бергиле. Эгерде жигиттер кимдин катарында мына угуп атабыз. Доорус мелдешинде башка команданын катарында жүргөн аттар жүрүп атат деп ким кармалып далилденсе командасына кетет. Эсиңерде бол жетекчилер. Ошол оюнчуна кетсин деп жалгырап берген неметин кереги жок. Командалар менен кетесиң. Себеби баарыбызга Кудай акыл берген, акылды иштетиш керек, туура түшүнүш керек. Кимдин аты, баласы Доорус мелдешинде билбей калыптырмын, түшүнбөй калыптырмын, жетекчи кошуп жибериптир, капитан ката кылып коюптур, саяпкер. Ал маселе чечпейт аны. Кимдин түшүнүңөр, командасында, Ноорусда башка команданын катарына катталган ат же бала болсо, команда толугу менен оюн мелдештен четтетет. Мына башкалар сурат. Капа болбогула жигиттер, тартип баарыбызга бирдей, баарыбызга бирдей. Биз улакчыларга түшүндүрөт, кээде чарчап каласың жигиттер. Баарыбыз түшүнүктүү бололу, баарыбыз билимдүүбүз, Кудай тааныган адамбыз. 18ге чыкпаган мынакей угуп атабыз. Баягы мына Исхак интервью берип атат. Мен 2019 жаш күчкө ойногом дейт. Эсептесем 15 жашта. Кантип кирпет? Демек калыстарды алдаганбыз. Дастанна Русланов интервью берип атат. Мен 16 жашымда курулап чыккам командага келген. Жигиттер, демек биз алдап жүргөнбүз федерация. Бул саам ар бир оюнчунун өздүгүн мындай атуулдугун аныктайт, жаш баланы аныктайт документтерди шарт кылды. Военный билет, паспорт же айдоочулук көлүк. Эми алгала жигиттер, эртең бир кырсыкка ошондой 17дей бала учурап калса ким жооп берет дагы? Ким жооп берет? Эреже боюнча болбойт 18ге чыга элек бала киргенге. Суроо барбы? Кимде суроо бар мына оюн? Чучурлак боюнча. Мен атайын көрүнүктүү улакчыларды мисал кылган жакшы көрөм, башкалар суроо бербейт да уже. Атайын баягы мыктыларды уруш керек да ошон үчүн. Түшүнүктүү, мына азыр мына жерде 11 тегерек бар. Биринчи лига. Бул жерде бир гана A1, A2, A3, B1, B2, B3 деле жазылган. Командалардын аты жок. Кайсы команданын өкүлү, кайсы тегерекчени тартса, ошол жердин ичиндеги А болсо А, Б болсо Б, ошо тайпага өз катар саны жакшы. Түшүндүңөр, Биринчи лига, жогорку лига эмес, Самат өзгөртүп басуу.
Жарым финал түштүрдүм, А менен А тайпасы менен Б тайпасын утканын кездешет, С тайпасы менен Д тайпасын уткандар кездешет. Жөп эле түшүнүктүү барлыгы. Oyundun grafiği 1'i eksi 3'ü tayfalı oyunlar болады. 4'ü günü, 3'ü günü, 1'i eksi, 31'i 1'i eksi oynuyorsunlar, 3'ü ez alasınlar. 4'ü günü yarım final. 4'ünde Kuday görürsen 5'ü gün daha ez alasınlar, 6'sı günü 1'i 2, 3, 4. Bir günden ez alasınlar. Kuday görürsen bu devresleri için жақсы. Geldi, çakırını alfayım, baştan reyting menen. Çüy Tokmak komandası kendisi. 11 gerek, ayın hiç kандай номерлер бар көресіңіз, елге көрсетілмейді, сонда алынады. Çüy Tokmak. Çüy Tokmak. S2. Çüy Tokmak S2. Oldu, anlar altılı. Çüy Tokmak S2. Ha, ikincisi çakırmış kim? Tez. Birimlik Bişkek. Birimlik Bişkek. Alaydı Dayar Tursun. Dayar Turul alaydı. Aldığa gel olaç komanda jedikçilerinde. Aldığa. Birimlik Bişkek. D1. D1. Alaydı. Alaydı. Қағаз қымбаттап біраз кішірек жас боламыз өмірлерде. Көрсетпай. A2. A2. Alaydı A2. Amanat Çüy. Amanat Çüy. Amanat Çüy olursun atlan ekan. Amanat. Bir yerden öpüş böyle koç. Şeyden tutuşlattı. Ezber böyle olmuş. Kımıslay kılmış. Amanat. Көрсетпай. S3. Etin астын açıp беріңізші. Бияқтан да жазылып кетті деп құрбым болмасын. S3. Issıkkol. Issıkkol komandасы. Жоқ bu komanda Issıkkol. Негізі команда дайындап қойшыларды ғой, Дарат алдырып намаз оқып тұрып. Issıkkol. Толық бір дайындап тұрла, толық бір. Бер қаратпай. Тезірек. Толық бір келдіңдер. B2 Issıkkol. B2 Issıkkol. B2 толық бір. Күзет полку даярдыңдар, күзет полку. D2. Толық бір. Күзет полку. Жаш тілек ала менен дайындап тұрылады. Ала мүтін, жаш тілек ала мүтін дайындап тұрылады. Күзет полку. B1. Күзет полку B1. Кезектегі. Жаш тілек ала мүтін району. Жаш тілек командасының келді. Айтматов дайындап тұрылады. Қана көрсетпай. A1 достар, жаш тілек командасы. A1. Жаш тілек A1. Айтматов. Даярдан тұрсын. Бірлік даярдан тұрсын. Бірлік. Командасы келеді. Қана бисмилла. B3. Бірлік B3. Айтматов B3. Айтматов B3. Бірлік. Бақаята даярдан тұрсын. Бірлік. A3, birlik A3. A3, Bakayata. Birlik komandası. A3. Bu akıtlı komanda, o birinci Bakayata. Bakayata komandası. Öyle dostlar. S1. S2. Bakayata S1 ke, Bakayata S1. Oy boy, mına kız. Buna birinci liganın küçük olarak büttü buna görgülü. Anday olup düştük vardı. Alayıp bu birlik, bu tayfası. Ertem, birinci oyun.
Жаш Тилек Алайкуу бирлик эс алат. Экинчи ойын Күзөт Полку Ысык көл Айтматов эс алат. Үчүнчү ойын Бакай Ата Чүй Токмок Аманат эс алат. Биримдик менен толук бир булар 2-сентябрь күнү ойносуңар. Oyunlar 15-30'a planlamadı, bırak tak malumatı başka kalsın bile. Tek programı özgürlükten çıkıyor. Bırak 15-30'a plan boladı. Küçük kulak bütüne birincilik arttı. Anda Cumhurbaşkanı ötüyoruz buyursa. Cumhurbaşkanı'na biraz özgürlük var. Çiftler. Yaşlı okuluklar. Biz bunu 4 komandaga jigitler. 4 komanda uşul meynetli kılıp oturup geldi. Geçen günümde Jogorku Ligada uşul 4 komandanın arasında жүрүп ömür boyu ошо маткада сээни болуп жүргөн балдардан наразычылык айтты. Мен бир аз ичиме наразы болдум жигиттер. Өзүң болбой калганда эле наразычылыктан болбойт. 4 команда булар мейнет менен келди. Буларды атайын бири менен жолуктурбаш үчүн 4кө бөлгөнбүз. Бул дүйнөлүк практика, дүйнөлүк ушундай тажрыйба. Бирок буларда артыкчылык бир гана өзүнөн өзү бөлүнгөнгө артыкчылык болот, калган артыкчылык болбойт. Булар ар бир тайпанын 3 катар саны A3, B3, C3, D3 деген жерде жайгашат. Себеби биз федерация акылдаштырды мынау калган 8 команда күчтөрү бирдей кезде, аттары толук кезде, балдары толук кезде, курамы толук кезде бири-бири менен беттешсин деди. Себеби мурда жогорку лига менен беттешип баргандай болуп калат. Кимиси утса, эс алып турат, буларга 48 саат эс алганга мүмкүнчүлүк берди. Дагы экинчи артыкчылык. Утулганы эртең мисалы баягы 8 команда бири-бири ойнойт. Уткан эс алып туруп, булар 3-сентябрь күнү ошол жанагы 4 команданын бирөөсү менен ойнойт. Утулгандары 1-сентябрь күнү биринчи ойын болот, 2-сентябрь күнү экинчи ойын баягы эс алып турган 4 команданын бирөөсү менен ойнойт. Бирок мен оюмча бул бир аз болсо да адилеттүүлүккө жакыныраак. Себеби жогорку лигада 4 команда ашыкча артыкчылык бергендин кереги жок. Бул наоборот тескерисинче туура эмес экен. Азыр биринчи 8 команда чакырыласыңар. 8 баягы 4 ынтымак, достук, Мурас, Сары Өзөндөн башка 8 команда келесиңер. Намысынан башка 8 команда келесиңер. Булардын баардыгы түшүнүңөр, A1, A2, так, Мурас командасы. Алтын Алияз даярдап турсун. Мурас. Жогорку лиганын чөчөгү. Булар деле тайпаны уткандар. A1, A менен Б ойнойт, С менен Д ойнойт. Эч кандай айырма жок. 3 ат буларга да. Мурас. Алтын Альянс даяр тургула. Канча? B2. B2 Мурас. B2 Алтын Альянс. Акылбиз даяр тургула. Алтын Альянс. Акылбиз даяр тургула. С1 Алтын Альянс. С1 Акылбиз. Акылбиз командасы. Аксу даяр тургула, Аксу. Негизи атлет таксыр чындап кызмат кылган адам. Д2 Акылбиз Д2. Мен азыр жакшы бир окуяны айтып барыңарга айтып берейин деп эле шашып кеттим да мен. Аксу. Каныбай экен жакшы сөз айтты бир 10 мүнөт мурдачы. Казарман даяр тургула. Казарман. Аксу. Бер карап кой. Так, A1 экен. A1, Аксу A1. Казарман. Казарман. Даяр тургула. Бийиктик даяр тургула. Бийиктик командасы. Тастай кала тура келет. B1. B1. Аксу. Аксу командасы. Казарман. Казарман бийиктик азыр. Азыр бийиктик. B1 Казарман. Шахтер даяр тургула. Бийиктик. С2 бийиктик. Мага биринчи көрсөтүш керек улай болсо. С2. Шахтер. С2 бийиктик. Шахтер командасы. A2.
Шахтер А2. İçke su. İçke su yok mu? D1 içke su D1. Эми кызык жана 4 команда каяка жайгашат. Bir мүнөттүк bir окуя айтып коеюн. Танибай экен жагынан айтты да, жигиттер, эсиңерде болсун. Жанагы 4 командага кирүү бул мээнет керек dedi да. Ушуга бир нерсени кыстырды. Мен эки адам баласы эки учурда чүчү кулакка коркпой келип калат дейт. Биринчиси, биз жаңы баштаганда 8 команданын 8-чи орунда болчук. Ким менен түшсөк деле бизге айырмасы жок болчу. Биз ошо оюнун ойнойлу, тажрыйбабызды арттырайлы, өсөйлү деген ниет менен келчүбүз дейт. Коркпочубуз дейт эчкимизден. Экинчи ушундай учур болду дейт. Биз абсолюттук күчкө ээ болгондо, бөрүлө аябай күчтүү болгондо эч кимден коркпой калдык дейт. Анда да ким түшсө ошого ыраазы болчубуз дейт. Чындап мынау 4 командада намыс канча мээнет кылды ушул жерге жетиш үчүн. Сарыөзөн канча мээнет кылды. Ынтымакта, достуктагы төртөөнө кирбей жүргөн убактар болгон, аны өздөрү билет баардыгы. Бул 4 команда тең чындап мээнет менен буларды баягы аралаштырып да көргөнбүз. Бирок тажрыйба көрсөттүк, аралаштырганга туура эмес экен. Келиңиздер 4 команданы баштайбыз. Азыр биринчи ынтымак келет. Жарым финал. Жигиттер, ар дайым ушундай болуп келген дагы боло берет. Элдин арасында чыгып берет ким? Неге А менен Д'ни ойнотпойт дегендер. Эмнеси бар анда? А менен Б ойнойт. Бизде такай көрүнүп калган. А менен Б ойнойт жарым финал. С менен Д ойнойт. Кимисин унуткандары. Ынтымак командасы өзүнүн тайпасын тандайт. Мына достор, эми алдыдагы матчтагы Сарыөзөн даяр турсун. Достук, намыс. тайпасын тандайт азыр. Бул мат болгон команда да достор, туура түшүнөлү. Бул дагы D3. Ынтымак D3. Сарыөзөндөгү экинчиге туруп калды, достук эмес деп да жүрбөгүлө. Былтыр кубокто Сарыөзөн менен ынтымак финалга чыккан. Экинчи Сарыөзөн. Эл болгондон кийин ар кандай сөз чыгып кеткен. Жайгашты достор. Анан достук менен намыс 3-4 ойногон билесиңер бар. Сарыөзөн командасы. A3. Сарыөзөн A3. Эми бияк кызык болду. Достук. Достук. Sonunda Buday'ın tadını bilmegeniz sonunda kardeşim. С. Тима. B3. Dostluk B3. Namız. Adenin Namız komandası Namız. düşülükleri oldu. Sıkı tayfasından. Kaç gerekli bu böyle. Namız komandası. A tayfası, Aksu, Şahtyor, Sarıözün. B tayfası, C3. Kazarman. Jigitler bir nerseni daha taktap koyun. Bu 4 komanda yarım finalga çıkart dep bularga hiç kim kepkillik berген жок. Birinciden Buday'ın kolunda. Kim bilir erteң erежеге ылайык келбеген, тартип кодексине ылайык келбеген көрүнүштүү командалар кетип калышы мүмкүн. Жарым финалда кетип калышы мүмкүн. Групп тайпасынан кетип калышы мүмкүн. Баягы оюн бүтпөй калышы мүмкүн экен да. Ошон үчүн азыртан эми албетте Алла Таала берген тажрыйбаны, Алла Таала берген акылды биз эске алып кээде болжолдоп коебуз. Бирок так ошондой болот, Кудайдан башка эч ким билбейт. Ошон үчүн баардыгыбыз Кудайдын тагдырын күтүп отуруп туралы. Демек, чүчү кулак бүттү ушу менен. Буюрса, жалпы суроолорду андан кийин деле кыла беребиз, башка. Кудайым баарыңыздарга ийгилик берсин. Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар, баарыңыздарга Алланын рахматы аян мейрими тынчтык болсун. Максатымга жолдо келе жатат, келгенче бир-эки нерсени айтып турайын. Урматтуу биздин улакчылар, бардыгы чын жүрөктөн сыйлайбыз, урматтайбыз. Көк бөрү бул чыныгы батырлардын оюну. Бирок андан дагы бир маанилүү маселе бар туугандар. Адамдын өмүрү бардыгынан ыйык турат экен. Куран бул Алланын китеби. Куран бул Алланын акыркы китеби. Куран бул Алланын сөзү.
Эгер ким Куранга иман келтирген болсо, ага амалдарды аткарганга жеңил болот. Улууну урматтаганга, кичүүнү ызаттаганга жеңил болот экен туугандар. Аллах Таала Куранда айтат, иман келтиргендердин баары бир тууган. Биз бир тууган болуш үчүн бардыгыбыз таластан, жалаоттан, оштон болуш шарт эмес экен туугандар. Сиз дагы жүрөгүңүздө ла иляха илlalloh бар, биздин да жүрөгүбүздө ла иляха illalloh бар. Бардыгыбыз бир тууганбыз туугандар. Эми жакында Дубайда кичине улакты жапты, бардыгыбыз кайгырдык. Ар бир нерсенин артында да жеңилдик бар. Ушул иш-чараны уруксат берген биздин жетекчилерге Алла разы болсун. Ушуну туура түшүнүп, эми колдо бар нерсени бактабасак, ал нерсени Аллах Таала да алып коет экен. Ошо сиздерден сураныч келген максатыбыз Алланын ыраазычылыгы. Мусулман деген ким өзү? Мусулман деген өзүнө каалаган жакшылыкты башкага кааламайын, ал толук мусулман боло албайт дейт. Өзү эки дүйнөдө бактылуу болгонду кааласа, өзү травма болбогонду кааласа, атына травма болбогонду кааласа, жакшы оюну бүткөткенди кааласа, ошону да башкага кааламайын, бул толук мусулман боло албайт дейт. Калайт белең сизди капыстан келе эле бирөө урдурган, калайт белең сизди бирөө келе эле сүзүп аткан, калайт белең сизди бирөө травма кылып койгон. Ошону каалабаш дагы бул мусулмандын чыныгы сыфаты дейт. Батыр адам ким? Батыр ким? Күчтүү ким десе ачууланганда. Сизди кичте сүзүп кетти эле. Сизди кичте кийип кетти эле. Бирок ошого карабай өзүңүздүн ачуусун жуткан адам. Билет, кийдирип салат, тебелеп салат, сүздүрүп салат, сындырып салат. Бирок ошондой болсо дагы өзүнүн ачуусун жуткан адам ошол чыныгы батыр адам дейт. Туугандар, сиздерде инелер, агалар, ошондой сыфат сиздерде бар. Эми кече бир китептен окуп калсак айтат, эки адам дейт. Курандан кийин достоверный китеп Имам Бухари. Ошол жерде айткан бардык амалдар ниетке жараша деген. Эки адам бычакташа турган болсо, экөө бири-бирине бычак көтөрө турган болсо, өлтүргөн дагы, өлгөн дагы экөө тең тозокко кирет дейт. Себеби өлтүргөндүн дагы, өлгөндүн дагы ниети өлтүрүш болчу дейт. Эми туугандар, бирөө сүздүрүп бири-бирин сүздүрө турган болсо, сүзүлгөн дагы, сүзгөн дагы дейт. Экөөнүн ниети ошондой болсо, бул дагы сүзөм деп жүргөн, тиги дагы сүзөм деп жүргөн. Бирок экөө тең кимиси биринчи сүздү, сүзүлгөн дагы, сүзгөн дагы күнөөкөр болот дейт. Рамис мырза да жакшы нерсе айтып кетти. Ат адамдын канаты дейт го туугандар. Могу ат менен камчылаган, урган максатыбыздан сөзү бар. Ат жылкыны пешенесине чаппагыла деген. Бир сойку аял бир ит сусаган үчүн, анан кудукка түшүп сууап берген үчүн бейишке келди. Бир такыба аял бир мышыкты камап коюп өлтүргөн үчүн Алланын азабына калды. Ошон үчүн туугандар, аттарды кордобой, бардыгыңыздарга ийгилик, күчтүүсү утсун. Аллах Таала жашооңуздарга, өмүрүңүздөргө береке берсин. Эч качан травма албаңыздар. Кудай буйрса биз келечекте ойлойм. Эми ушул жерден айта алат болуш керек берде. Кыргызстанда дүйнө жүзүндө силердей көкбөрүн ойногон адам жок. Мен Дубайда жакында Афганистан менен бир сүйлөшүп алып отурсам айтат, аттын такымга басып келатканын коюп коюптур анан. Бул биздин ата бабаларыбыздын ойыну дейт. Мен каякта сендер ойын? Бул биздин ойын. Алып келип ноякта манастын салгандарын көргөзүп, кара дөң салгандарын көргөзүп, вообще таң алып калды. Алардын улактары биздин улакчылар жанында вообще муляш болуп калды. Ошон үчүн туугандар, барыңыздарга ийгилик, Кудай буйрса дагы көкбөрүнү өнүктүргөнгө аракет кылайык, колубуздан келишинче салым кошконго калайык. Анан айтат, бир адам айтат, сен менин көңүлүмдү алсаң, мен сага өмүрүмдү бергенге дайынмын. Көңүлүмдү ооруттуң, жүрөгүмдү талкаладың. Сөздөрүм жүрөгүмдү талкалады, эми өмүрүмдү берсең да көңүлүмдү ала албайсың. Бардыгы көңүл өйдө турат экен. Эми колубуздан келишинче мен өзүм таластан болом, бир таласка дебей эле, мындай бардыгына бир кызмат кылайлы деп, эми бардыгына бергенге мүмкүнчүлүк жок. Ушу учурдан пайдаланып, мынакей Дидурумран компаниясынан мондай сертификат алып бергенбиз. Эми Рамис мырза айтты, Аллах Таала кимди кааласа, ошону чакырат. Кимге насип болсо максатыбызда сууруп берет, ошол инсан чакырат, анан ушул нерсени тапшырабыз. Анан учурдан пайдаланып ушу Бозидин эмесин байкеге ыраазычылык билдирип коюп, байке адамга ыраазычылык айта албаган, Аллага да ыраазычылык айта албайт дейт. Мен ушул иш-чараны оно жака 465 миң сомго эсептеп берген, кечечи. Мейли деп ошого деле макул болуп калганбыз. Анан бул жакта байкенин баласы дагы мындай адеп акылуу, байке, биз дагы көкбөрүнү жакшы көрөбүз. Биз дагы көкбөрүнү колдойбуз деп учурдан пайдаланып ыраазычылык айтып коюш керек. Байке бир тыйын алган жок. Мен дагы көкбөрүнүн өмүрүнүзгө колдошум керек. Байке, Аллах Таала жашооңузга, өмүрүңүзгө береке берсин. Ушундай Бозидин, мындай Кыргыздын атмосферасында бардыгыбызды ушул жерге эме кылып аткан сизге Алла разы болсун. Аллах Таала жашооңузга, өмүрүңүзгө береке берсин. Устаз келип калды, устаз. Сиз жок, мыякта анча-мынча сүйлөп алдыңыз.
Машалла. Андан кейін азыр Кудай буйрса устаздын баяндарынан кейін бул жакта Арис мырза сиз эме канакей суруп коебуз, кимибизге насип этсе андан кейін ошондон эме кылабыз иншалла. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hurmatlı mekendештер, qadırlı Müslüman bir toğanдар, ardaqlı Qırğız elinin batırları, barınızlarga Caratkan Allah Ta'alanın tinçliği salamı, meyirimi rayımı jana berekesi olsun. Bugün mına kutlu günde, kutlu jerde Allah Ta'alanın bir rayımı menen toplap oturabız. Birinci şu uyuşturganlarga, çakırıcılarga derin razıçılık bildirip rahmat aytıp keteyim. Buna sizlerdi biz Allah için ziyaretka geldik. Bir göz amanat sözlerde aytayın dep geldik, imandaşayın dep geldik. Bir akmat ağızda vereyim dep geldik. Gelecek uşunda Kırgız eli, Kırgız mamleketi tüptölüp, egemendölüğümüz tübölüktü olup, ıntımağımız gündön günge bekemdelip, sый hurmatımız, küçüğümüz, bardıq жағынан өсуді ғана olsun деген тілектебіз. Туғандар, biz barımız bir Adam aleyhisselamның балдарыбыз. Пайғамбарымыз Muhammed aleyhisselam қоштошу ажылығында ошол жерде араб емес, қара, ақ бардығын Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам қайырып бардығын айтқан. Kullukum min Adam ve Adam min Turab. Sizler bardığınlar bir atadansınlar. Bir atanın baldarısınlar. Adam atanar. Alim Adam atanar topraktan. Şeytan otton. Adam atavızda Allah Ta'alan topraktan jaratkan. Toprakka kaytaran. Topraktan gayra tiriltip tübölüktü beyişke dozoğuna girgizemdi. Kanday olgunçakta Kur'an'da Allah Ta'alan Hucurat suresinde ya eyyuhannas, ey adamlar, Kur'an'da ey imanlılar da öyle gayrı örmeyin. Allah Ta'ala deydi ey adamlar dedi. İnna halaknakum min zakarin ve unta, biz sizlerden barınardı bir erkek, bir ayağından yarattık. Atanlar bir, eyleler bir. Şimdi Afrikanets olsun da Amerikanets olsun, Japonets, Aziyat olsun. Европеец болсын, бардығымыздың атауыз береді. Бұл Құран айтады. Құран бір мұсылмандарға түшкен кітап емес. Бүткіл адам затқа түшкен кітап. Бүткіл адам затқа жолдама берген кітап. Жашоонун бағытын дайындаған кітап. Бактылыкка жетелеген, бейишке киргизе турган кітап. Алланын улуу сөзү, Алланын каалоосу адамзатты оңдой турганга, адамзатты бактылуу болгонго, аруларга, ынтымак, коомду түзгөнгө түшүрүлгөн китеп бул Кур'ан. Адал менен арамды ажырата турган, ата эненин урматын ордуна коя турган, бир туугандыкты бекемдей турган, тазалыктын туусун көтөргөн китеп бул Кур'ан. Ошол Кур'анда Allah Таала айтып атат: "Эй адамдар, биз силердин баарыңарды бир ата бир энеден жараттык. Ва жаалнакум шууба ва кабаиля." Биз силерди кийин bir ata bir eneden keyin el kıldık. Ar qanday uluttарга bölüp, ar qanday urularga bölüp, litaarafu emne üçün şunday kılıp uluttарга, urularga bölüp jarattık deyip, bir-biringерге kıyınsıp, bir-biringерге tekeverlenip, bir-biringерди basmırlaş üçün emes. Litaarafu bir-biringерди жақшылыққа çakırış üçün, bir-biringерди tanış üçün. Oşun üçün inna akramakum indallahi atqakum. Albatta yaxshilab Allohlar sizlarning eng hurmatlilar, sizlarning aralaridagi eng suylular Allohning oldida, eng baxtlilar Allohning oldida eng taqvolar dedi. Allah Taoladan kim qo'rqib harom narsalarni tashlab Allohning buyrug'ini atqarsa, tübölüktü Allohning oldida. Al izzat eng ulug' hurmat eng ulug'.
Алла Таala tarafından akıt verilir. Andıktan biz bağırız bir ata bir eğlenim Allah'ımız. Elbette umudumuz kırgız, uğrumuzdan baranca, bunun vardı tanışış üçün emegen, silmuk tanış kıyınsırış üçün emesegen, silmuktananga dünyada saklangan dolayı var. Silmuktananga paygambarımız dolayı var. Peygamber Muhammed Aleyhisselam'a kim anca okşasta, Peygamber şeriatına kim ancalı boşanca yaşasa, Peygamberimiz anca süysemiz, Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın anca tanısanız, Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın belgeni alsanız, tıyğandan tıyınsanız, buyurganını atkasanız, yolundan çıkmasanız, buna oşul dünyada da, kabırda da, ahirette de tümörlükte vakti atamış. Peygamberimiz adam zatlığımız asıl. Adam zatlığın batını, adam zatlığın en birinde danışmanı. Bütün alamın ayrımı, bütün adam zatlığını kurtarı için ciğerlik gelgen ulu paygamberimiz Muhammed Aleyhisselam. Sportsmenlerde dağı, siyasatçılarda dağı, baylarda dağı, kembagallarda dağı, kullarda dağı, padişahlarda dağı, erkeklerde, ayaklarda, yaşlarda, kariyalarda bardığın adam zatlığın cin üstünde yaşayan, vardır adam zatlığın kurtarı için gelgen. Dünyanın baktısızlığından, ahiretin baktısızlığından kurtarı için gelgen Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam. Dünya ahiretin tuğandar camandığından kurtarı için gelgen Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın misyası, cevapkerçiliği, maksadı dünyaya gelgendin. Ondan kertuğanlar şunday ulu amanat alıp geldi. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam şeytandan azgırusundan saktaş için geldi. Oşun için bizde ıntımağa çaktı. Şeytandan işi bölüp jarıuken, Peygamberden işi ıntımağa çakırırken, şeytandan işi buzurken, Peygamberden işi oңдоуken, oşun için aytılınattan adam balası. Bu öte kasiyetli mahluk. Allah Teala buna bütün asmanlı insan için yaratkan, yerli insan için yaratkan, havanı insan için yaratkan, otlu insan için yaratkan, çamlıklarını insan için yaratkan, gün ayda insan için yaratkan, geniş tozoklu insan için yaratkan. Allah Teala insan için yaratkan. İnsanı gibi için yaratkan. İnsanı özü için yaratkan. Hadis-i Kudüs'de Peygamberimiz ayırdılar. Allah ederken halaklı dünya li acilikum ve halaklıkum li acilikum. Buna dünyanın sizler için yarattım. Möbecemiş, çöpçar, at çılgılar, vardır sizler için. Sizlerin maksatına, sağlıkçılığına, rahatına, hacetine, buna gibi şu sizler için yarattım. Olursa bizler böyle aytamayız, aklını yarattım. Cahil bir yarattım, burayı al aramızda. Gündü bir ayet al. Bunun vardır, koca oyunu var, iyisi var, yaratıcısı var, özel öldürücüsü var, başkanıcısı var. Kanlayla sizliğimizin çoktan varlığından bana vardır suçun devlet ve bulumuzdan çağa çıkan eken, no kaça olsa da buna ken 100 yılında birevimizden çok eken. Birevimizin atımızdan çok eken. 100 yılından çançalan atalarımız, çoğuntalarımız çok eken. Buna gözler kaydan geldi, buna neyler kanlaya geldi. Buna çocuklar ayaktan gelip sohbata, buna kulaklar ayaktan gelip başını takılıp kaldırmanın vardır. Atanın beyinden bir tanrıcı su var. Uşu bir tanrıcı sudan Allah Teala bunda şarayını yarattı. Kulanda yaratılan Allah'ın tanrıyla Allah Teala atma boyunda kılmaydı. Şeytan da vardı, kudur vardı. Böyle camanlık kılmaydı, özümüzde zulümlük kılmaydı. Bunlar Peygamber Muhammed Aleyhisselam'ı karasa bazı çağından bizge terbiye verip koydu. Güç çağından dağı, ay gördürüp hiç beyinlik çağından dağı, sabrı dolu şükür çağından dağı, urmatsız çağından, geçirip yürük çağından dağı, İbadat çağına, kul güneş çağına, var mı Peygamberimiz ülküge? Akşam kayıtın tavuş gerek, kayıta satılaş gerek, adrenin adırlataş gerek, bala çakanlarla yarayın kılıç gerek, tuğan benim, koşman benim. Kıskası ayıkanda Peygamberimiz toğuk yaşamak gereken diyor lan. Bizge her bir mesele gösterip koyman. Kanki bir cumhurası var, kanki tazalandası var, kanki bir iğnesi var, kanki çeşmesi var, kanki saparla çıkası var. Varlığına ayıklarını tuğan bizge ülkü. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam. Şunu Peygamberimizin Arap yaşasa, hiç kaçan adaşmayız bunlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de dinin çıkımına boyunca ayıklan, hurmatsıyla boyunca ayıklan, geçirik boyunca ayıklan, ayıkıyla boyunca kılıp dağı gösterip yollar ayıklan. Bağırlığın atkarında gösterip. Şunun için bu ağlam biz için, biz kim için diye soruyorlar. Biz kim için? Allah ayıklan, ben sizleri özüm için yarattım. Sizler meniki olup yaşayınlar, şeytanlık olup, nefselik olup, akşamlık olup emez. Sizler meniki olup yaşayınlar. Kanday Allah'ın tanrıyla, Allah Teala bizim faydamıza buyurdu. Bizge gayet de ziyan olmazsa dünya ahirette Allah değil sallar. Buna arak ziyan mı? Hiçbir
Kumar ziyan mı? Uğurluk olmadan orada. Amızın yüzünü jel karadan durman. Zınağa jakında basın aslında. Aram işleri, bölümün canlığa zulümlükarlığa olun. Adiletli olun. Adiletlilikle buyruk verin. Ayıp öldürülükle Allah Teala kızıktırıp Turgançılık kabiliyetini mekan kalmağına hep Allah Subhanahu wa Ta'ala yapılmanına. Ulullarını hurmattağan, kişileri ıslattağan, alımlarını kadırlağan, Peygamber Sallallahu benim ümmetimden kim ulullarını hurmattabasın? Kişileri ıslattavasın. Alımlarını kadırlavasın. Benim ümmetimden en iyisi de koyamam. Bir hadiste Peygamber Sallallahu adiletli padişaha hurmatsız gösterdi. Müslüman kariyaga hurmatsız gösterdi. Kur'an'ga alınca koşunca boş bostandırıp tuğla okuyanga hurmatsız gösterdi. Bu Allah Teala'nın özüne hurmatsız gösterdi kendini. Araştır bizge kanday gösterdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayetleri. Anlıktan arayın Müslüman bir dua. Bu dünya sınır dünya. Bu dünya ahirette değerlenen duran dünya. Bu dünya elhamdülillah ağzımız Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an'da ananday bir ayetler. İnnemel mu'minuna ihva. İman dolarının var bir duran der. Bak şeytan ayetlerinde bir duranın neyesi kılar? Şeytanın oyuna koysak, anın azgınlığına koysak, atamaların ballarını açırlar. Bir duranlarında da birbirine düşmanlaştılar. Bir duranlarında da bıçaklaştılar. Bunlar kim bu şeytanın işi? Ayette biz peygamberimiz dursak, Afrika'dan gelen karanı, uşul iman olsa bıçaklar, özgürlük bir duranımız, ona taklar edemizdir. Çünkü Peygamber Muhammed Aleyhisselam'ın Arapça şairi, Peygamberimizden tüzlönükçe şairi, oyun. Allah Subhanahu wa Ta'ala verdiğin nezerisi. Bir oyunda da biz çarptan da unutmayın. Oyun adiletli olsun. Oyun elhamdülillah hurmatlı olsun, sıylı olsun, çınırı güç sınaşı olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem doğrunda bir peygamberde urvalımız kanca güç olur. 40 değişti erkek güç olur. Bir değişti erkek bu dünyanın 100 erkek gücünü alır. Yani bir peygamberde 4000 erkek güç olabilirsiniz. Peygamberimizin doğrunda bir batıl olman eken, şerkesi şerketi yenemez eken, anca olsun eken, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e bir koşuda çoğunluk olanda aytkanda öyle şöyle, eğer de sen beni çıksan ben İslam'ı kavga. İman geldirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu zaten dünyada görüş için geldiğinde mesele. Yok makulca iman için imanla gerektiren olsa da karmaşık. Ahırı karma öyle bayağı düştüğünü cebine koyup var. Ana burada düşünmeye kaldı. Çok hayra başına. Cengizgen bayağı cengizgen koyup. O hayra değil. Üçüncü ana iman değil. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem padişah üçün Peygamber şöyle etken el-mu'minul kavim güçlü Müslüman hayrun ve ahab ilallah minel mu'minu da'if yaxşı, rahat, cana sürdürdürek Allah Teala'ga alsız Müslümanlar kadar. O fi kullin hayr. Her birinde Müslümanın varlığında yaxşı var idi. Bırak güçlüsü yaxşı var idi. Güçlüsü Allah Teala'ga sürdürdürek. Bizim deneyimizler güçlü olsun. Ruhaniyetimizler güçlü olsun. Kendi beyinlerimiz güçlü olsun. Şunun güçlü Peygamberimiz gibi eder. Peygamberimizin şunun batıl şunun güçlü. Özünü açılsın da özünü açılsın tutalgan. Düşmanlığın ölç atlanma kol. Mümkünçülüğünü bozdun. Geçirip koyman. Mına çıldığı batıl ona. Peygamberimiz ayette. Önce nöke adamda çıkan emez. Nafsisin açılsın tutup nafsisin çıkan. Buna Allah'tan düşün. Yeni batıldır. Anlıktan durmanda elimizden Allah Teala'ya çeksiz şükürler. Ömrümüzün ayağına çeyin ağaçlık geldi. Ömrünü Allah'ına verir. Ölümde Allah'ına çeçin. Kim değişti, kim dosa bakın Allah Teala. Her birisi kança rızkı verir. Kimge kança kutmunuz verir, kança ilim verir. Kança perzent verir, kança emir, izzat verir. Bunun var dönüştürücü Allah Teala versin. Çarptan Allah Teala'ya çeksiz şükürler getirelim. İkincisi tuğanlar, ona 5 vakit namazını taşlamayın. Hayır olsa da oyunumuz var. 5 vakit namaz kança. Kişiler o vakit gelebilir. Çok oynayın. 5 vakit namazını kaldırmayın. 5 vakit namazını ala jüreyli. Hayır olsa da. O WhatsApp'larda okup jüreyli. El solumuz yaşlılardı. Kursançılıktalardı, kaygıdalardı, safardalardı, büyülerdardı, göçelerdardı. Oyundalardı. Hayır da 5 vakit namazını özü var. Elhamdülillah Allah Teala şunca güç vergeninde, şunca duh vergeninde, şükürler elhamdülillah Allah'ın erkeği uygulama vergisiz.
Ahiretте Алла Субханаху ва Тааля бара турган болсо, Алла Таала бизден неден сурайт? Намаздан сурайт. Ошон үчүн намазды таштабай жүрөгү, ынтымагыбызды бекемдерип качан жөнүндө ынтымак болсун. Ынтымак жок, ал менен болбойт. Кур'анда Алла Таала айтып койгон: "Иннеллезина аману ва амилус-солихат сайяджаллахумур-рахману мудда." Күмөнсүз иман келтирип, жакшы амал кылгандарга Алла Таала ортосунда ынтымак берет. Сүйүү берет. Бир туугандык достук берет. Качан туугандар биз иманга менет кылсак, иманды сүйлөшсөк, иманды сөзүн уксак, өзүбүздүн амалыбызды оңдосок, кейпибизди, мүнөзүбүздү түздөсөк, ана ушунда Алла Субханаху ва Тааля чынында Алла Таала жүрөккө сүйүү, ынтымак берет. Болбосо денебиз башыбыз дириши мүмкүн, жүрөгүбүз дирикпей калат. Коркунучубуз ушул. Ошон үчүн биздин денебиз, башыбыз аякта болбосун, бирок жүрөгүбүз бизге жакын болсун. Биздин дилибизге болгон жүрөгүбүз жакын болсун. Мына ушул. İnşallah tamam, inşallah bağımızdan razı olsun tuganda. Mana ушунча alhamdulillah президентибиz Садыр Нурбашевич Атаев мынакей уруксат берип, арабызды көрсөтүштү. Мынакей alhamdulillah жакшы чет мамлекеттен келген президенттерге оюн көрсөтүп бердиңиздер. Кандай деген биздин сыймыктанган көк бөрү оюнубуз. Мына alhamdulillah жакшы. Ушуну эми любой жерде. Үйдө тартип болсо жыргал. Үйдө тополон тартиби жок болсо баарыбызга худды ошондой мамлекетте тартип болсо баарыбызга жыргал. Тартипсиздик, акылсыздык, тартипсиздик, бактысыздык. Ачык эле сүйлөп коеюн. Ошондой эле оюнда да тартип болуш керек. Жөнөкөй эле болор болбогон нерсеге баягындай деп койт эле Аллахумма салли ала Мухаммад атында болуп эсиме келгенде айтар чыгарым. Кандай болгондо дагы биздемлерде судьялар бар, капитан команда бар, өзөмөлүбүздө федерация бар, анын башында алхамдулилла баардыгында спорт комитети бар, министрлиги бар, анын башында президентибиз бар турганда тартип керек. Бала чакаңыз сиз деле каалайсыздар, аялыңыз баш ийсин, балдарыңыз, кыздарыңыз сиздин сөзүңүздү эки кылбай, ата не кылайын деп турса, кандай рахат. Кызыңыз болса, сиздин сөзүңүздөн чыкпаса, аялыңыз сиздин сөзүңүздөн чыкпаса, кандай сиз бактылуусуз, кандай сизге рахат жашайсыз. Худды ошону эмес сүрөтүп турган мына жерде да алхамдулилла бизде тартип керек. Тартипти пайгамбарыбыз намазда да үйрөтүп койгон. Бир имам чыгат, имам рүкү кылганда сен тура берсең, намазың болобу? Имам саждага салкасынан ээрчи берсе, баш ий берсе, каяктагы сенин намазың? Сапты дагы теп-тегиз кылып, бардыгы бирдей намаз. Карап көрсөңүз, баарыбыз бир убакта ооза чабабыз, бир убакта машаллабыз жабабыз. Баарыбыз ниетибиз кылганда алхамдулилла кылат. Мына бардык ислам дини тартиптүүлүккө үйрөтөт турганда. Ошон үчүн мына жердеги алхамдулилла көптөн бери айтылып келген, мурда да айтылып келген, туура көк бөрү аябай, кандай кызыл кандуу оюн, азгарт оюн, адам баласы бирок кандай болгон чакта дагы акыл эси жайып өзүнүн ордунда да бизде өзүбүздү кармаганга туура келет турганда, ушуну болбоду дегенде мисалы ылдыйбөдө болуп кетсе, сразу бири-бирибизден кечирим сурайбы? Кечирим сурабаган шайтан, угуп алыңыз. Шайтан кечирим сурабаган. Адам алейхиссалам кечирим сураган. Экөөндө тең ката кеткен. Айырмасы эле ушул. Адам атабыздан ката кетип калды, жебе дегенди жеп алды. Не деди? Я Алла мени кечирип кой деди. Ошон үчүн адам бойдон калды. Шайтан не деди? Кечирим сурабай кой. Ошон үчүн аны айтылына турган, бир кечирим сураганды үйрөнсөң, кечиргенди үйрөнсөң, иншалла буну өмүрүн аягына чейин бактылуу жашайт. Ошон үчүн иншалла бир чоң кичи дебей, ката кетип калса, мени туура эмес, ушу спорттук оюнда менде адашпаса, кечирип коюн, сразу чыкпайын деп. Кетебегенде, көрөзгөндө көкпеттик кылып, сразу кечирип коюн, менен ката кетип калды. Бул бардыгын айтат. Балаңызда да ката болуп калат. Кызыңызда да, аялыңызда ката болуп калат. Мени кечирип кой, менен ката кетип калды, кечирип кой. Сразу жүрөгүң жумшап кетет, сразу кечирип коесуң. Кетебегенде көкпеттик турса, уже шайтан ошол жерден иштеп жатат. Ошон үчүн иншалла бирибизге иншалла мына баш үй болсун турганда тартиптердин бардыгын айтып беришсе керек. Менен жакшы билесиздер өзүңүздөр. Ошон үчүн иншалла бирибизди дагы ушул бир казан этке майып кылып албайбы? Ошондойду бир казан эмес, мен 10 кой берейин, бирөңө араңарда бар 100 кой берейин деген, бирок ден соолук кайра берилбей турган нерсе. Адамдын ыззаты, абири, жүрөгү, көңүлү, бул туугандар бул аалам бааланбай деген болгон. Бул акчага бааланбайт. Болбосо ошондой бир текеңер, көп болсо бир канча 30, 35 килограммы эт коёбуз.
Ошон үчүн иншалла чынымен ойнойлу, күч сынашайлы. Бирок баягындай бизге Америкага келгенде өзүбүздүн алхамдулилlah район маселесинде, область маселесинде, уруу маселесинде, команда маселесинде биздин тилибизден шайтандын сөзү чыкпасын. Биздин тилибизден пайгамбардын сөзү чыксын. Шайтандын сөзү чыкпасын. Шайтан бөлөт, пайгамбар баштарын бириктирет. Мынакей. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Фарс элинен, араб эмес, Салман Фарси деген болгон разияллаху анху Мединага көчүп келгенде ошол жерде душмандарга каршы окопторго каршы келели аңдардычы. Ошону ар бирине 10 метрден бөлүп берген. Бөлүп берип мухажир ансар деп пайгамбарыбыздын сахабалары экиге бөлүнөт. Меккеден көчүп келгендерди мухажир деп коет, көчүп келүүчүлөр. Мединадан жардам бергендерди ансар деп жардам берүүчүлөр. А бул Салман Фарси бул ага деле буга деле кирбей, бунун улутту бөлөт да совсем эле. Бул араб эмес да, Фарс да. Анан кийин мен каяка барам деп калганда ансарлар чакырып атат. Мухажирлер Салман бизден деп пайгамбар да жок силерден эмес. Салман пайгамбардын үй бүлөсүнөн дейт. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам бизге бириктиргенди үйрөткөн. А шайтандан азгыруу бөлүүнү. Ошон үчүн эч качан повод бербейли буга. Кудай калса акылдуу, алхамдулилlah батыр жаштарыбыз өсүп келатат. Бардыгыбыз иншалла чыныгы иншалла күч кубат менен алхамдулилlah мынакей былтыркы көк бөрүдө канча деген иншалла рахаттан канча деген адамдар дуа кылып атат. Канча жаштар аркаңыздарда сиздерди кумир кылгандар, диал кылгандар, сыймыктангандар. А биздин тилибизден Кудай сактасын улуу сөздө уят жок, кечирип коюңуздар. Боксак чыкса уят. Бирибизди энең деп сөкпөйт. Бирибизди сөкпөйт. Даже пайгамбарыбыз жаныбарларды сөккөнгө тыйым салган. Адам эмес, жаныбарларды сөккөнгө тыйым салган. Тирүү эмес, өлүктөрдү сөккөнгө тыйым салган. La tasubul mauta fa innahum afdau ila ma qaddamu. Sizge bir zulümlük kıl, jamanlık kıl, ölüp kaldı. Oşo ölgön kişinin артынан деле сөз кылып айла коюң, сөкпөй эле коюң дейт. Эмне үчүн ал жамандыгын тапты дейт. Карачы пайгамбарыбыз кандай маданият, кандай кулк мүнөздү бизге сизге таштап кеткен. Ошон үчүн келиңиздер, эгерде бактылуулукту кааласак, оңолууну кааласак, ынтымакты кааласак, пайгамбарыбыздын айтканын карайлы, шайтандын атканын таштайлы. Ошон үчүн иншалла баарыңыздарга Алла Таалам күч кубат берсин, товфик берсин, аттарыбызга көз тийбесин. Аттарга дагы көз тиет, адамдарга дагы көз тиет. Пайгамбарыбыз айткан ал-айну хаккун, көз тиүү бул акыйкат. Пайгамбарыбыз бир хадисте айткан, көз тиүү угал, ана төрү казанга адамды көргө салып коет дейт. Ошон үчүн бири-бирибизге машаалла палвандарды көргөндө, аттарды көргөндө биз машаалла деген сөз айтабыз. Не дейли? Машаалла деп коебуз. Машаалла деп коебуз. Болду. Мына ушу менен көз кыркылат. Бир сөз менен, башка нерсени кереги жок. Ошон үчүн иншалла бирөө жакшы машина алды, бирөө жакшы үй салды, бирөө жакшы ат алды, бирөө жакшы оюн көрсөттү, бирөө күчүн көрсөттү. Ошого машаалла деп коюш керек туугандар. Ошон үчүн бири-бирибизге көзүбүз жаман көздөрдөн сактасын Алла Таалам, көз тийбесин. Анан травмалардан иншалла эхтияттанып, мына жакында сүйлөшүп отурдук эле, Кытайга барып келдиңиздер. Өткөндө бир кафеде отурдук эле, чоң. Кытайдын ойноо баскетбол эмне эле ал кандай? Өтө жакшы нарса, кызык экен. Балдар көрсөттү эле, көрүп алып, машаалла деп. Эми кандай болбосун, иншалла спортко тартып атасыздар, жаштарыбызды тартып атасыздар. Өзгөчө көк бөрү, алхамдулилlah бул спорту таразаланды, бүткүл дүйнө тааныды. Көчмөндөрдөн билесиздер машаалла. Бизди сыймыктана турган алхамдулилlah спортубуз болду. Кудайым иншалла баарыбызды Алла Таалам бак берсин, баарыбызды батырлардан кылсын. Бардык иншалла эрежелерди сактайлы. Алладан дуа кылып иншалла жакшы чыны күч сыноо болсун. Кол ийгисине тартат, тийге тартат деген андай жок анда. Адилеттүү болгон жерде ыраазычылык болот. Адилетсиздик болгон жерде нааразычылык болот. Эгерде башка бирөө келип турчу, чыны урса биздин балдарга, өзбек туугандарбы, казак туугандарбы, тажик туугандарбы, дагы кимдерибизге улакча келип ута турган болсо, биз машаалла дейбиз. Ойду ошол менен иншалла. Хан бергенди айтышып керек. Ошого жараша алхамдулилlah жүрөк дагы разы болот. Алла адилеттүүлүккө буйрук берген. Ошон үчүн иншалла судьялардан дагы, тренерлерден дагы, мына командалардын баардыгынан эң биринчи иншалла адилеттүүлүк таразалансын деген сөздү айтмакчымын. Кудайым иншалла күч кубат берсин. Оюндун эртеси күнүнө жашоого, бирибизди сыйбырлап менен, ылдыйда умтесе база айткандай дары бирибизди кечиришип турсак, Кудай кааласа мамлекет башыбызга дагы жагат, баардык алхамдулилlah жетекчилерибизге дагы жагат. Анан эң жакшысы бизге жагат турган, элге жагат.
Mına karşına oyuncunu atasına rahmat ya şu oyuncunun. Şunun apasına rahmat şu dönemen çok ayıplar. Hiç beyin desen hiç beyin. Batıl desen batıl. Maşallah ölür desen ölür. Parlıçanın var ki maşallah da iman desen iman de. Ananday atayını da bize yaşlı söz alıp vereydi. Karnı şalt vermeydi. Biz gözümüzün camandığımızdan atayını da sizden nara deyip almasın bundan. Çünkü yaşlı ola vereydi. Yaşlıkla birbirimizi çakıra vereydi. Daima yaşlıkla carışa vereydi. Allah Teala'dan yaşlıkla da sonra vereydi. Allah Teala sevdiğimiz var o yaşlıkla gelir inşallah. Allah Teala razı olsun. Birim Mısır'a çok rahmat. Burada gidiyor lan sen mi? Umra? Allah bu жерде эме кылганбыз. Бардыгына бергенге мүмкүнчүлүк жок тамда. Ким Алла насип этсе ошол барат да. Эми туугандар барардан суранып, ошол уккан устаздын сөздөрүнө баары амал кылайык. Көкбөр качан өнүгөт десе көкбөр ынтымак болсо эле өнүгөт экен. Ал үчүн анчалык күчтүү болуп эле ойнош шарт эмес, бирок ырыс алдын ынтымак депчи. Биринчи ырыстын алдын ынтымак болуш керек экен да. Эми туугандар, кечеги күн келди. Кечеги күн сүздөш керек эле. Кечеги күн удурбаш керек, удурулуп калды, сүйүлүп калды. Ал кетти алдынан. Миң кайгы заттар кайта келбейт. Эртең ким бар, ким жок, кийинки чемпионатта ким ойнойт аны билбейбиз. Бизге белгисиз да. Бирок эң жакшы мүмкүнчүлүк бүгүн экен. Устаздардын сөзүнөн пайдаланып, мамлекеттин берген мүмкүнчүлүгүнөн пайдаланып, федерациянын кызматынан пайдаланып, ушул нерсени бартап кылайык. Ушундай дуа кылайык, мындан кийин каргашыл окуя болбосун. Эми көкбөрү боюнча сүйлөбө деди, сүйлөп өлгөнчө таяк жеди мындай. Айтпа дедилер, айтышка туура келди. Көргөндө полезчиксиң анан мындайында. Мен ошондо да айттым, кичине убакыт бергиле, оголго сүйлөбөй туруп мындай дедилер. Өлгөнчө таяк жеди. Эми сураныш. Biz de bugün Atay'dan sorup geldik, ıntımakla ündöp geliriz deyip geldik. Sizlerden bir suranış kaldı. Tekever dese kim, tekever kim eken bu? Hakikatta aytsa hakikattan yüzü yürüyüp, moyununu almayıp, adam başkalarının özünden kemçilikte göründü. Bu oyun almak böyle, bu ayet almak böyle, bu bilmek böyle deyip. Oşoda sizlerden suranış, iningizler katarı suranış, ağanızlar katarı suranış. Şu çempionatta bir de adam ıstap. Adam emez, at travma kalmasın oğanlar inşallah. Oşonda adam bu yerden emek kılayıp, damla siz tanlap berseniz, бұл жақтан біреуіне еңбек қылса, ошол анан кейін бардыңыздар үшін дуа кылып келсе ошол жакка бар, көкбөрүчүлөрдүн өнүгүшүнө, элге жерге бардыгына, анан устаз биякта өтүп кеткендер бар экен, ошол жакка Куран окуп туруп бир бата берип койсоңуз, анан бул жерде тамак аштар уюшулду, тамак аш ичип, анан дуа кылып, акырын жылы өрөбүз, Аллах Таала жашооңузду өмүрүңүздө береке берсин. Мынаны умраны ойноткондон кийин анан кийин Кудай кааласа Куран окуп дуа кылайлы, анан чайга. Жакшы. Umur'a bilmezsin öyle. Bağrının başı balık var. Ben tırdan var. Vardı böyle zalda oturdu da. Çıkan tapmaya kalmayız mı? Namız. Kur'an. Oğlu Adış. Maşallah deb koyuyorsun inşallah. Allah suyunu çakalıp gelin bakalım. Allah'a bağrına dua kılıp bekliyiz. Allah yaşamımızı özgür bereke versin. Bir söz eteyim mi? Kalaysızda bu bağrımızı tuğanlar. Bunu şu jigitke жақшылық қалап қойылу, барымыз Құда қаласа ошончо соғымға шербелешпіз. Bir-iki de emek kılıp koyuyor. Adamlar alçıp bildirip, Allah'lar alçıp bildirip almayıp deyip. Bu жақта мақсат кытасын жазмасы бар, Рамис кыза келсеңиз. Рамис кыза сиз дагы бир канч келсиз, үчөөңүздөр, Эми барына бергенге мүмкүнчүлүк жок эми, колдон келишинче тамга тапшырып койсоңуз кызмат кылгандарга.
Sizler inşallah o kitapları okup barımızla aytıp beriңiздер. İnşallah bu kitap Xudoga şükür Kur'an-ı Kerim'den tafsirleri, çeşmelemesi, Allah Teala'nın ayetlerin bizge kayrılların qanday düşündürgen kitap. Allah Subhanahu wa Taala kabul kılsın. Kur'an-ı Kerim жолдорма olsun. Allah Teala barımızdan razı olsun. Анан бул жерде жакшылыкта жарышкыла деген бар да, бул жерде отурбай билбейм. Мен өзү немен ойлогом да, көчмөндөрдө барып келгенде сборныйдын бардыгын умрага алып барып келейин депчи. Бирок жакшылыкта алдыга ашып кеттим, достук командасынын жетекчиси бар, Фархат деген, Алла разы болсун. Целый команданы умрага алып барып кеттим, менден ашып кеттим адам. Эми бул мактаныч ниет эмес, ар бир областын атымдары өзүнүн областына кызмат кылып атат. Мен да Кудай мырза башкаларга пример болуш үчүн, балким бизди көрүп эртең намыстын нарындан бир атыл жигит, Сары Өзөндөн атыл жигит өздөрү командасына апарып берет. Кудай буйруса мен өзүм ушу Таластагы ынтымак командасынын баарын составы менен умрага алып барып келейин деп атам. Байкеге бирөө Куран алып келгенбиз да. Байке келиңиз. Аллах Таала жашооңузга өмүрүңүзгө береке берсин, байке, бул бирөө Куранды. Мен ушу Дамылда мени кабак алып барганда айтты эле бир жолу. Мусулман адам эч качан алып аябайт, бийликпайт депчи. Алла үчүн, жер үчүн кызмат кылган инсандыңчы акчасын кемип калганын көргөн жокмун да. Бербей жүргөндөрдү сүйрөп келип бердиргендерди көрүп атабыз. Бирок Алла үчүн, жер үчүн берип жүргөндөрдүн кемип калганын, банкрот болуп калганын көргөн жокмун байке. Ушунча адамга сиз да себепчи болдуңуз, мен жана айтпадым. 465 миң сом которгонго дайын болбагам. Жарым сааттан которобуз чегип беребиз деп калганбыз. Ортодон байкенин баласы чыга калды деп эчтеке кереги жок. Суупларды эле алып келсең баарын өзүм кылып берем деп байке муну аябай ыраазы болдум деп. Мен улакчы эмесмин, бирок ушундай улакчы эметкениңиз аябай ыраазы болуп тырнаткан чыктыбай чыктым байке. Аллах Таала жашооңузга өмүрүңүзгө береке берсин. Ушундай да чоң болуп ошол Аллах Таала өкүлүнө أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. يا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وجردنا الله شكرا تلاوة القرآن صوابدرن. Bu жерде айтылган жакшы сөздөрдүн сабаптарын, кылынган кайрымдуулук, хайр ихсандардын сабаптарын, bu дүйнөдө өтүп кеткен жалпы момун мусулмандардын катарында ушул жерде кол жайып тургандарга байланыштуу канча маркумалар өткөн болсо баардыгына калыс багыштадык. Өзгөчө эгемендүүлүгүбүз үчүн күрөшкөн, өзүнүн канын, өзүнүн пикирин, мал жанын сактаган ыймандуу ата-бабаларыбыздын арвактарына багыштадык. Жараткан Аллахым өткөндөрдүн баардыгын ыйманы саламатта кылгын. Я Раббул Аламин, топурактарын торкоо, кабырын нурлуу бейиштин бакчасы кылгын. Өз ырайымына бөлөгүн, пайгамбардын шафаатына бөлөгүн, даражаларын бийик кылгын. Ахиреттин кайрылуу кылгын, түбөлүктү бара турган жайларын Фирдаус бейишинден орун бергин. Allah'ım şu ulu Kur'an-ı Kerim'din ayatının kerimeti menen Allah'ım elibizge, jurtubuzga, mamleketimizge tınçlık bergin, amandık bergin. Tuğra düşünük bergin ya Rabbul Alamin, ösü, önügü bergin. Bardı gelişpeslik, bardı talaş tartış, düşmançılıklarının barını toktotkun. Жақшылықтардың eşitlerini açkın, jamantların eşitlerini жапкын, ооруларга шифа бергин. Перзент талап кылып жүргөндөргө ya Allah imanды уул кыздарды насип кылгын. Урушкандардын баардыгын элдештиргин, душмандардан баардыгын ya Allah достоштургун. Аллахым баарыбызды намазкөй кылгын, ибадаткөй кылгын. Аллахым баарыбызды баатырлардан кылгын, баарыбызды беришендерден кылгын. Ортобузга ынтымактуу жашоо бергин, ырайымдуу жашоо бергин, уяттуу жашоо бергин, берекелүү, нурлуу, бактылуу жашоо бергин. Жараткан Аллах пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын шафаатына кыямат күнү бөлөп, Фирдаус бейиштен бизге дагы баарыбызга орун бергин. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Amin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bu yerda komandanın жетекчилерде qancha komanda bor bu yerda? 20 uje barna жетекчи. Komandanın жетекчилери келе калсаңыздар, максат устаздан ар бириңиздерге ондай Кур'ан тапшырат менен да. Келиңиздер. Бұл электронды Құран, зарядкаға жашта қойып тұру элечи, бисмилла деп тұрып, иншалла ошол Құранды ушкасы бар, койсоңуздар, окуй берет, котормосун койсоңуз, котормосун дагы машалла айтып берет. Келеріңіздер, билдер. Ал дамылла мен чоң сүрөткө чоңла бермей. Машина алып келе атырасыз. Етер алып келе атырасыз. Азат деп алып. Пока мындай өт сүрөткө чоңла. Тамак киши айрылып. Пловтор салып берет. Аяқтан бір сүрөткө чыгып койсаңыз, жетекчи дамла белгилер келгенче.
алып келет машина. Тугандар анда бул жакта пловторду эме кылып атат да, биякта эме кылып. Ушул жактан өтө бересиздер бул жакта. Шведский стол сыяктуу эле кирип калаган жерден чогуу отуруп жей бересиздер. Urmatlı görüşçüler. Biraz da gönüllü koysak biz bugün bizden kuançlı günümüz 6 aydan beri gün günümüz bugün biz ne aytımız kelет ошол максат дамылабызга билим мырзага терең ыраазычылык билдиребиз. Көкбөрү федерациясынын атынан көкбөрүчүлөрдүн атынан терең ыраазычылык билдиребиз. Sizlerden Allah Teala razı olsun. Biz daha bir okyanı ayıp etmesek olmayı. Biz maksat damırlarını жақшылығымыздың себептері, şunun sebepleri kadarı biliyoruz. Sebebi degende ошол жанагы маселебиз, бүгүнкү маселебиз чечилбей турган күнү biz балдарыбызды Кытайга жөнөтүп атканбыз. Көкбөрүчүлөрдүн ошол жерде Maksat damırlar aylanıldı. Bizge gelip akılda saatlарын айтты. Ошол жерде дуасын берди. Ошондан 2 күн өтпөй biz Садыр Нуркожоевичтин жолугуп ошол жерде уруксат алдык. Мына сиздин дуаңызды ошол элибиздин дуасынын аркы менен ушул себеп болуп мына бүгүнкү күнүбүз отурабыз. Ошондон сиздер барлыгыңызда элибиз үчүн кылырыңыздар. Бүгүнкү айткан жакшылыкка чакырган нерселериңиздер баары сиздердин бакчаларыңыздын жүрөгүнөн түнөктап ошол ыймандар бекемделе берсин. Сиздерге Канакей, силер тартатсыңар беле? Ушундай болбойт да, жаңы эле биз эмени сүйлөп атканбызда таппадык. Эмне сүйлөп аткан? Динара жөнүндө сүйлөп атканбызда. Эфирге бүтүп калды. Неге шылтыймаган экен, шылтыйбай иште. Buraklarla çektir alıyor. Hareket değil sana. Yaklarla var. Arkadaşlar. Монча иши болуп турду. Эмне сүйлөйсүңөр? Жаман сөздөр сүйлөш керек Жок, да. жаман эмес.